орталарыбызды иштейбиз. Калкыбыздын ушул жерде жакын аталган кызыкчысы жетип туугандарыбызга Кудайдан рахматын ойлоп, убада кылган жаннатына алышыбыз. Ушул жерде биздин жалаң ушул айылдан тууган уруктарыбыз, ата бабаларыбыз, ата энебиз, атам жатат, апам жатат, менин бардыгыбыздын ошо ата энелерибиз ушул жерде. Агаларым жатат мына жерде. Так, ушул жерде деп калабыз да. Акыры барып, ушул жерде биз жердейбиз да. Анан маган анча-мынча суроо берип калышат, анча-мынча сүйлөшүп отуруп калабыз Бишкекте. Анан айтышат, баары өтөбүз да. Анан мен айтам, эгерде мен ушу дүйнөдөн өткөн болсом, мени айылга апарып, айылдагы мырзөгө койгула деп айтам да. Балдарыма да ушуну суранам. Айтышат да, жок, сиз эми дейт, мына жерде ошол жалаң мамлекетке чоң кызмат кылган, башка кылган адамдардын өзүнүн чоң мырзөсү бар. Ошол жерге калтырса керек. Мына деп ошентишет да. Мамлекетте көптөгөн эмелериңиз бар. Мамлекетибиздин кыргыз элинин баатырысыз, ушул жерде калтырса керек сизди дейт. Мен айтам, жок деп. Эми адам өткөндөн кийин сүйлөй албайт да ошочу. Айта албайт. Ошо керез болуп айтылып калсын деп башынан айтып кетем да, мен жүрөм да. Бир күн биз да өтөбүз. Кайсы бир күндөрү да. Ошондо балдарыма эми айтам да, мени ушу айылдагы мырзөгө атам менен апамдын жанына апарып коесуңар депчи. Атам менен апамдын жанында өзүм ушу алып койгон жер да бар. Мен ар дайым Молдекеге айтам. Молдеке ошол жерди эч кимге бербе депчи. Ушундай. То есть ошон үчүн биз кыргыздар ушундайбыз да. Туулган жерди, туулган өскөн жерлерди жакшы көрөбүз, ошол жерде эме кылабыз. Бирок ошол эле мезгилде мына ушул маселе кече чегара маселесин чечкенде достук айылына туш келбедиби? Мамлекеттин керегине жараганда ошон үчүн бизди төрөлгөнүбүз эле ата энебиз төрөлүп өскөндөн баштап ата энелерибиз дуга берет, эл керегине жара, мамлекеттин керегине жара, элдин баласы бол, элдин уулу бол деп келет да. Ошондо бата берип келет. Бул эми тилек да. Кээ бирлери муну билип тилек кылат, кээ бирлери билбей эле, бирок тилек кылат. Ой, элдин баласы бол, элдин уулу бол деп. А бул не деген? Бул деген ошо элибиз кыйынчылык болуп турганда, элдин башына мүшкүл иш түшүп турганда, ошол мүшкүл ишти өзүнө алып туруп, анан кийин ошо элди ушундай мүшкүлдөн чыгарып кете турган тилек да. Ушундай нерселерди мына кечеги Баткенде болгон коогалаңда биздин балдарыбыз көрсөттү. Биздин солдаттарыбыз, биздин баатыр солдаттарыбыз, чегарачыларыбыз өзгөчө кырдаал министрлигинен, ички иштер министрлигинен, коргоо министрлигиндеги кызмат кылган балдарыбыз көрсөттү. Кечеги акыркы 2022-жылы 14-18 4 күн болду башта. 4 күндүк кагылышууда биздин 49 балабыз каза болду. Так, мамлекетибиздин бардык улуң бурчтарынан, буягы Таластан, тиягы Көлдөн, Нарындан, Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй каза болбогон региондон бала калбады да. Ошолор ушу эл жер деп, мына ушу тупрак деп, ушу жер деп анан өздөрүнүн эмесин өмүрүн коюп беришти да. Ошол эле мезгилде мамлекеттин кереги деген ошол болот экен. Ушу достук айылы дагы биздин Баткен районундагы достук айылы. Бүгүнкү ошо чегара чечилиш маалында башка биздин коңшу тарапка калды да. Калып элге керек экен, мамлекетке керек экен, ошентип чечилди да. Бул бир адамдын каалоосу менен же бир нече адамдын каалоосу, каалабасы менен эмес, бул мамлекеттик керекке тийиш үчүн, элдин пайдасына болуш үчүн ушул нерсе чечилди. Туура кайсы бир деңгээлде ошол жерде жашаган адамдарга кыйын болушу мүмкүн, азыркы күндө жашап аткандарга. Ошол жерде жашаган азыркы күндөгү адамдардын жүрөгү ооруйт. Мен туулган жер эле, мен жашаган жер эле, ата энем туулуп өскөн жер эле деп таза жүрөгү ооруйт. Бирок ошол эле мезгилде ушунун бардыгын биз мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги, кийинки муундун келечеги үчүн ошонун бардыгын садакага чаап атабыз да. Жертвуем деп коет орусча. Мына. Так. Аларга
Мамлекет аларды да бар эми чыккыла эмеден айылдан чыккыла дагы бул жерге мамлекет керек болду. Кантип жашасаң ошентип жаша деп таштап койгон жок. Аларга ар бирине үй салып берип атабыз, ар бирине шарттарды түзүп берип атабыз, ар бирине керектүү нерселерди кылып берип атабыз. Анан эми ошол мамлекет аларды жерге таштабайт да. Бардыгын карап, мамлекет карап атат. Бирок ошол эле мезгилде биз мамлекет кызыкчылыгына бердик да. Эгерде кайсыл бир маалдарда эми ал болбой эле койсун же болбой бир Кудай билет, кайсы бир маалдарда менин айылым, менин жерим мамлекетке керек болсо, мен бергенге даярмын. Менин айылым, менин жерим, ушу менин ата-энем жаткан мүрзө эгерде мамлекетке керек ушул, мамлекеттин пайдасы үчүн, кыргыз элинин, бүт кыргыз мамлекетинин тынчтыгы, келечеги үчүн дейсе, мен берүүгө даярмын. Жананы мен беремин. Мына ушундай баягы патриоттуулук, мекенчилдик сезим ар бирибиздин жүрөгүбүздө болуш керек да. Биринчи кезекте, эң башкы кезекте мамлекеттин кызыкчылыгы, анан кийин өзүңдүн ички дүйнөңдүн, жеке үй бүлөңдүн, же айылыңдын, жериңдин кызыкчылыгы болуш керек да. Дагы бир жолу айтайын, мамлекеттин кызыкчылыгы деген маалда бир айылдын, бир жердин, же бир туулган жердин кызыкчылыгы деп отуруп калыш мүмкүн эмес. Ошо балдарыбыз эмне үчүн каза болду? Ошо балдарыбыз мамлекеттин кызыкчылыгы деп каза болду. Мамлекеттин эртеңки келечеги деп каза болду. Балдарыбыз мен таласты коргоюн, мен көлдү коргоюн, мен Жалал Абадты коргоймун, мен болсо Ысык көлдү коргоймун деп каза болгон жок. Алар мамлекет деп каза болушту. Кыргыз эли, кыргыз журту, кыргыз мамлекети деп каза болушту. Ошондуктан баягы туура эмес сүйлөп, баягы чагымчылык айткандарга жооп ушундай болуш керек да. Жооп ушундай болуш керек. Биз сөзсүз түрдө мындан ары дагы кылымдар бою жашап келген кыргызыбызды, кылымдар бою болуп келген биздин кыргыз мамлекетин сактап калабыз деп сактап кала турган болсок, ар бирибиз мамлекеттин кызыкчылыгына жараша иш кыла беришибиз керек да. Мамлекеттин кызыкчылыгы болдубу? Бүттү. Өзүңдүн жеке кызыкчылыгың, үй бүлөңдүн кызыкчылыгы, айылыңдын кызыкчылыгы, тууган уругуңдун кызыкчылыгы токтош керек. Токтош керек, мамлекеттик кызыкчылыгына карап кетиш керек. Мына ушул мүрзөгө Кудай буйрса, менин ата-энем да ушул мүрзөдө жатат, агаларым жатат ушул мүрзөдө. Кайсы бир маалда мен да келип ушул мүрзөгө жатам. Ошо маалда кайсы бир жылдардан кийин, кылымдардан кийин ушул жер мамлекетке керек дей турган болсо, мен балдарыма айтып кетем, бергиле депчи. Бергилегин деп эч кандай өзүңдүн кызыкчылыгың, жеке адамдык кызыкчылыгын карабаш керек деген ойлойм. Бисмилла рахман рахим. Алып келгиле, моунан баштайын. Так, лопатаны. Эми мына актан таштадык, эми кара топтан таштайбыз. О, бир көтөрүп келиңиз. Арбаштырып анан дагы бир маселе бар да. Мына дарак эккенде, муну лункасын ачып коюш керек. Муну ачып коюш керек. Ушундан ушул күн көрүп туруш керек да. Бетте, жердин бетинде туруш керек да бул. Муна күн көрүп туруш керек. Ушундан күн көрүп, ушул жерден булар дем алып турат. Эмелечи? Мен атам ушинтип үйрөтчү эле. Моерге чейин көмүшүбүз керек да. Анан кийин ошонун баарын айткыла да, мына работниктерге көрүнүп туруш керек. Всё. Так, bu girişiç. Oğlum жақсы не банан? Бұндайда. Buna tokoycular жақсы біле. Кейбір адамның қолынан еккені өсіп кетеді. Кейбір адамның қолынан еккені өспей қалады. Ушындай болады да. Мен кішінекейінен біз көп дарақ ектікті. Анан бізексегел өспей қалчылы, анан атамексегел өсіп кетчі. Ошода атаман сурасак айтчылы да, ушу даракты эккенде буган мээримди төгүп, жакшынакай кылып, ушундай сонун үмүт менен эгиш керек депчи. Жөн таштап таштап койсок анда болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сиздин колуңуз жакшырабы деп сурап аткан ошондон. Эгер жакшы болуп өсүп кетсе, анда менин колум. Өзбек қалса сіздің қолыңыз. Бұл дарақ ешқасан болмайды. Только камера бұл дарақ. Көп құйвам. Жер дағы жақшы. Ным. Азыр таза еге тұрған мағалда азырчы.
Keçеги жаган чачында сонун болуп берди го. Азыр эке турган маалына. Сонун болуп Кудай буйрса. Өсүп кетсе мен эктим, өспөй калса Мурат менен Бобек экти болот. Бул не кайсы тарап? Бадам. Бадам, Көрсө ушу бадам жакшылап өсүп кетсин. Сиздин колуңуз жакшы элеби? Экке десеңиз өсүп турабы? Табабады токойчу муну. Нокенен болосуз. Жакшы токойлор жакшылап карап атасызбы? Токойда караган адамды дарактагы караган адамды сүйөт да. Губернатор койсунчу. Bu sıngan tamırları tazalaş gerek. Sıngan tamırları tazalaş gerek. Buna hazır buna bıçak çıkar olup kaldı. Biz kişineki muhalda bunu ata bıçak menen kesçeli, balta menen kesçeli. Bunu tazalap koyuyor ne? Ne da böyle. Bismillah de kullardan. Tamam. 100 yıldır canında altın leslerinde çeket. Bu canaktarçı. Canak 100 yıl emas. Canak 1000 yılga çeyir ösüyor. 1000 yılga çeyir ösüyor. Buna murda ben bir tarihte aytып bereyim. Murda Kırgızistan'ın bardıq bulunguçlarından buna Fergana örüğünün tak. Buna Kırgızistan'ın bardıq bulunguçlarından murda bu dünyadan ötkön bayağı ata-babaların dаңктуу adamlardı, xandardı, dаңктуу adamlardı, baylardı, beylerdi, el başkaran adamlardı alып келип ушу Арсланбапов койчу. Арсланбапов койчу. Маған айтып берген, Садыр Кожоевич өзү лично айтып берген, Садыр Кожоевичтин дагы канча бир ата-бабасы Арсланбаповго алып келип койулган экен. 4-чү деди. Жок. Ооба, 4-чү, 5-чи. Анан 7-чи ата-бабасы мына бул эмеге Kurotko koyulgan ekan. Ayıbulakka koyulgan ekan. Sadan Kожоевич, mına bizdin prezidentimizin ata-babaların kölden ötkön Kadir Bartu kişilerdi. Alып kelip şu Арсланбапов koyuştu ekan. Anan en şu akırkı oşo maaldagı janagı 7-nчи бекен атасын Sadan Kожоевич alып kelip эмеге койгон ekan. Kurotko койгон ekan. Жаллап аткачы. Şundan güzel köldük biz. Başı cana Aljer'de canaktar 1000 деген жылдардан бeri өсүп турат. Dünyadagi tala canaktarının, talada өскөн canaktarın plantasiya деп коет. Şu plantasiya, canak plantasiyaların dünyadagi en köp emesi şu emede Арсланбапта. Dünya yüzünde. Aldar. Bu Kırgızistan'da, Srednye Aziyada, Aziyatski kontingentте emес. Dünya yüzünde Арсланбапта köp жер жаңагы, то есть мына жаңактын плантациялары өскөн жер жок да. Мына биз ушундай уникальный жерде жашайбыз да. Мына ошолордон келген жаңактар Кудай кааласа бизде да өсүп кетсин, а. Бул dünya жүзүнө жаңак Кыргызстандан таркаган да. Айтып атпаймынбы? Бул 1000 деген жылдар. Эми муну мындай окумуштуулар тактап айтпаса азыр биз бир цифраны айтыштан мен тартынып атам да. 1000 деген жылдар ушу жаңак бизде өсүп турган. Бул дүйнөдөгү эң көп плантация жаңагы. Так. Анан ушул жаңактан тарап отуруп, дүйнөгө тарап отуруп, анан и грецкий да болду, и турецкий да болду, испанский да болду, и венгерский да болду. Ошентип отуруп жаңактар тарады. Бирок на самом деле дүйнөгө бул жаңак бизден тараган, кыргыз жаңагы. Мындан ары биз ушуну мындай баягы грецкий, тияк бияк, турецкий деп эстен, муну биз кыргыз жаңагы деп аташыбыз керек да. Кыргыз жаңагы деп аташыбыз керек. Айрыкча муну аташтын, муну кылыштын негизги маселе жергиликтүү бийлик органдары, мына губернаторлор, акимдер, МЧС, токой чарбалары, макулбу? Мындан ары мунаны грецкий, брецкий деп эстен, бул кыргыз жаңагы. Өзүнүн аты менен кыргыз жаңагы деп айтышыбыз керек. Бул ошондо биз тарыхка кайтып келген болобуз. Ошондо биз тарыхка ошол өзүнүн баасын берген болобуз. Biz özümüzdü Kırgızlar özümüz kötüre albayımız da. Oylayımız Grekski olsa da jakşı eкен деп. Ne? Kırgız жаңы. Nabarot Grekler bizden alıp barıp turup Grekski болуп. Bizden alıp barıp Turecki жаңак болуп. Bizden alıp barıp Kıtaylar mına.
Кытайда жаңағы өскөн эмес, Кытайлар мына бизде апарып кыргыз жаңагын өстүрүп атат. Өстүрүп жатты. Ушунун бардыгын мындай бренд кылып жасашың аракет. Мындан ары кыргыз жаңагы деп айтайлы. Ким грецкий жаңак деп айтса не дейбиз? Сүйлөштүкпү? Кыргызча иденттүүлүк, баалуулуктарыбызды эме кылып койдук да. Эме ылдыйга түшүрүп койдук да. Эми ошону карманышыбыз керек. Мындан ары карманышыбыз керек. Кийинки муунга баягы ушуну өткүзүп беришибиз керек. Кийинки муундар. Эми бала чакабыз өсүп атат, Кудайга шүгүр. Неберелерибиз, чөбөрөлөрүбүз. Мен ойлоймун, ушул жерде мына ушул эмеде токойду. Ушул азыр эгип аткан токойубузда бир 20, 30, 50 жылдан кийин мен башкасын билбейм, мен точно мен неберелерим келип ушер ойнойт. Чеберелерим ойнойт. Неберелерим ham карып калат. Чеберелерим ойнойт ушердечи. Чеберелерим 20-30 жашта болот. Келет да ушерде айтат. О, биздин аталарыбыз эккен муну, чоң аталарыбыз эккен деп мына баарыбыз айтат. Чоң аталарыбыз эккен дейт. Туурабы? Ошон үчүн ушундай жаңы нерселерди кылганга аракет кыла беришибиз керек да.